штраф боюнча качан азайтасыздар? Өкмөт муну азайтабыз дегениңерден бери 1 жыл өтүп кетти. Урматтуу Тазабек Камич, азыр мыйзам долбоору даярдалып, мына уже жогорку кеңешке кирет. Бүт согласованиясы. 8 позиция боюнча штрафтардын көлөмү 3000ден 1000 сомго чейин түшүрүлдү. Себеби биздин алган айлыкка бул штраф мындай туура келбейт экен да, кайрылуулар көп болуп атат. А муну кошуна өлкө менен биздин бензин сырарка маселеси кандай болуп атат ушу контроль качан арзандайт? Биз азыр ГСМ боюнча өкмөттүн чечимин чыгардык. Казакстанда эми өзүнүн нефтиси бар, өзүнүн ишканалары бар, ошон үчүн аякта арзан. Бирок биздин өзүбүздүн индикативный план боюнча Россиядан келет ал бензин. Ошон үчүн баасы ошо Россияныкына салыштырмалуу болот да биздики. Ал эми жана контрабанда жагынан күрөшүү, аларды тыюу салуу боюнча алардын дагы өкмөттү токтом чыгарды. Машина менен жана башка объемдор менен күйүүчү майларды тышка чыгарбайт деп. Биз дагы чыгардык азыр биздин территорияга ошондой машиналар менен кирбейт. Только темир жол менен кире турган кылдык азыр. Азыр ушул механизм иштеп атат. Баалар арзандабайт. Биз мисалы үчүн Россиядан арзан алабыз. Өзүнүн эли дагы бизден кымбатыраак алат. Бизде азыр ушу бензинге, интернетке ушундай өзүнчө эле бир монополия кылып туруп, каалаган бааны коюп сатып атат да, эми туура эмес да, урматтуу премьер-министр. Ушуну бир мындай тизгиндеш керек да. Бензинге дейсизби? Бензин, интернет бар ушу. Азыр эми биз жанагы айтпадымбы? Май күйүүчү жайларга жанагы программаларды кийирдик. Кайсы машинага канча май күйүп атат, а дегенде базага түшөт. Налог, салык системасында көрүп тургандай механизм алып келдик азыр. Мына ушундан кийин анан чыгат болуш керек. Ким канча көлөмдө күйүүчү май сатып атат, канча салык төлөп атат, жана башка төлөмдөр төлөп атат. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. 2019 жыл боюнча мен бир-эки суроом бар эле. Мына 2019 жылга өзгөртүү киргизип атабыз. 3,5-3 миллиардтай жана капиталдык курулуш көрүп атпайбызбы? Ошону каяка колдонобуз? Кандай бөлүнгөн алар? Капиталдык салымдар боюнча мыйзамда жазылган, мыйзам кабыл алынгандан кийин бюджет боюнча бир айдын ичинде кайсы объектилерге колдонулат, чечим кабыл алыш керек деп. Азыр ал кайсы объектилерге жумшалат айта албайбыз. Жолго, сөзсүз жолго, социалдык жана авариялык мектептерге, ооруканаларды оңдоого, таза сууга, ирригацияга жумшалат. Кыш келип калды, кандай курулуш азыр мына декабрь келип калды? Сиз 2020-ны айтып атасызбы же? 19-ду айттым мен. Өзгөртүү. 19-ду колдонуп бүтүп атабыз азыр. Өзгөртүүгө 3 миллиардты колдонуп койдук баны биз эмне? Себеби дегенде комитеттен макулдук алынган да. Анда тизмеси жок го, эмнеге колдондук биз? Жок, тизменин бардыгы бар да. Тизмеси жок, анда берип койсоңуздар экинчи окуп. Макул. Өндүрүш боюнча мына БШЗ деген завод бар. Мен сизге май айында айткан элем. Ошо план толбой аткандыгын такыр. 9 айдын жыйынтыгы менен эмне болду ошол завод? Толтурдубу планды? Мына өзгөрүү кирип атат. БШЗ боюнча урматтуу Улукбек Зулпукарович, БШЗ толтурду, БМЗ толтурган жок. БШЗ боюнча сиз эмес, ККПН жооп бериш керек, өнөр жай комитети. Түздөн-түз аларга баш ийет бул. БШЗ планын аткарды, ашыгы менен аткарып атат. Канча аткарды деген сөз бул? Былтыркы караганда булар 114%га чыгып атат. Сумасын айтпайсызбы, пайызды эмес? Сумасын кат жүзүндө берейин. Тактаңыздар. 20 миллионго чыкты. Урматтуу премьер-министр, мурдагы завод Ленин деген заводду биз экиге бөлүп койгонбуз да, искусственный түрдө. 70 гектар жерди биз азыр максатсыз колдонуп атабыз. БМЗ такыр иштеген жок. БШЗ ушундай жанагы Кыргыз менен Тажиктин чек арасында болуп, БШЗ менен БМЗ өздөрүнүн чек арасын биле албай жүрөт. Инвесторду киргизе албайт БМЗ өзүнүн территориясына.
Себеби тиги военный завод деп тиги жетекчилерди кое бербейт экен. Мен сунушка атылам, экинчи укукка чейин ушул маселени карап, сиз айткан элеңиз, эгерде план толтурбаган жетекчилердин баардыгын мен кызматтан алам дегенсиз. Мен маалымат сурайт элем, Дастан заводу боюнча эмне болуп атат? Стратегиялык мааниге чоң заводдордун бири. БМЗ заводу, БШЗ заводу толук маалыматтарды берсеңиздер. Ошо территориясы боюнча эмне болгон? Балким кайра бириктириш керектир муну бөлүп, биз искусственно бөлүп салганын ордуна. Көңүл бурсаңыздар ушуга. Экинчиси, Мухаммед Дүйшекевич, мына Кызылкыядагы Кызыл Тоо посту бар. 1 жылдан бери ишкерлер кат жазып, 5-6 ишкана ушул жерде иштейт. Ушул посту ачып берсеңиздер, 1 миллиардка жакын объем пайда болот. 300 жумуш орун пайда болот деген кат болгон эле. Өзбекистан тараптагы буга кызыктар. Эмнегедир 1 жылдан бери маселе чечилбейт. Айырдан адам өтпөйт, только сырье өтөт. Посту ишкерлер өздөрү түзгөнгө даяр, бардыгын даярдап. Бизге кереги жокпу 1 миллиард сомдун, 300 жумуш орундун? Улукбек Зулпукарович, бул боюнча биздин бөлүм, биздин кызматкерлер иштешип жатат. Албетте буну Евразиялык экономик биримдиктин алкагында да карап чыгабыз. Азыркы мезгилде жумуш жүрүп атат. Жыйынтыгын биз сизге айтабыз. Эгерде дагы 1 жыл кармасак, анда мен билбейм, ушундай чоң сумманы өкмөт колго алыш керек. Өзбекстан өзү суранып атканда. Адам өтпөйт, сырый өтөт. Урматтуу премьер-министр. Тышкы иштер министри бар бул жерде? Айбек Умакеев, Тышкы иштер министринин статс катчысы. Мына азыр Россиянын элчилиги отчет берип атат жана машиналар боюнча. Түркиядагы элчи мырзанын жоопкерчилиги каралганбы мына кечээки иштерде? Түркияда элчи Анкарадабы? Мен кайдан билейин, сиз билесиз да аны. Жок, бияктагы ген консулда машинени боюнча азыр жумуштар жүргүзүп атабыз. Сиз ким болуп иштейсиз? Статс катчы. Стат катчы өзүңүз билбесеңиз ким кимге баш ийет? Туркиядагы элчиликке ген консул баш ийет. Только по политическим вопросам, Улукбек Зулпукарович. Только по политическим. А так, генконсул, он полностью отвечает за генконсульство в Стамбуле. Анда Москвадагы элчилик туруп эмес чыгылып атыптыр да, бүт транспорттарын, жанагы ген консулдарын текшерип эмне болуп атат деп. Ну, каждое дипучреждение или консульское учреждение, там руководитель загранучреждения отвечает за то, что происходит в генконсульстве. Послу подчиняются все только по политическим. Рахмат. 4 минут уақыт қал. Процедурный. 5-ші микрофон. Жиңтолайында 30 секунд. Урматтуу Мухаммед Дүйшекевич, биринчиден мен ойлойм, ушул биз Стамбулдагы болгон окуя бул аябай жаман окуялардын бири. Биздин элчиликтин дип номерди алып жүргөндүгү. Ошол мамлекеттеги элчи буга жооп бербейт деп айтып аткандыгы статкатчынын мен туура эмес деп ойлойм. Жооп бериш керек түздөн түз. Анан элчилерди биз ушул тил билген кишилерди, чыныгы дипломаттарды жиберсек. Мына ар кимди жиберип атып эмне болуп атабыз? Көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат.